селкинчек долбоорунда майрам курат. Комуздун тепкелери чымырасын, угарман добуш берип тыбырасын. Селкинчек күйүүсү жанбай күндөн күнгө, упайлар куржундарда жыбырасын. Селкинчек долбоору иш күндөрү түшкү саат 14:00-дөн 16:00-га чейин НТС телеканалынан көрүп, Санжыра радиосунан угуңуз. 14 saat 10 minutта кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу Санжыра радиосунун жалпы угармандары жана НТС телеканалынын көрөрмандары. Түз эфирде сиздер сүйгөн селкинчек долбоору бүгүн дагы сизди кубантып алууга даяр. Алы дагы 1 saat 50 мүнөт аралыгында Кудай буйрса чогуу болобуз. Катарыбызга кошулуп, сиз дагы Кыргызстандын бардык аймактарынан угуп, көрүп жана байланышка чыксаңыздар болот. 57 77 98 0312 бул шаарыбыздын коду. Ар бир аймакта биз 3төн угармандын пикирин, кабыл тилегин, балким сиздер тараптан суроолор болсо, алардын бардыгын кабыл алганга даярбыз. Эгерде сиз жашаган аймакта НТС телеканалын көрсөтпөй жаткан болсо, анда уюлдук телефонуңузду колго алыңыз дагы Санжыра радиосу деп YouTube каналыбызга башпаңыз. Ал жактан бизди түз эфирде көрсөңүздөр болот. Аты жөнүм Алмагүл Турдалиева. Кудай буйрса бирге болобуз. Анда биз программабызды баштадык. Бүгүн селкинчек өзгөчө күүлөнүп, өзгөчө сиздердин маанайыңызды көтөрөт. Себеп дегенде кыргыздын мыкты таланттары, маданиятыбызга өзгөчө эмгеги сиңген, маданиятыбызда өзгөчө орду бар кыргыздын бир каймактары деп айтсам жаңылышпаймын. Кайталангыс таланттар, бул адамдар бүгүнкү сиздер эгерде селкинчекти көрүп жаткан болсоңуздар, сиздердин жашооңуздардагы өзгөчө бир тарых барактарыңызда жакшы бир сезимдер менен калат деген үмүтүбүз чоң. Себеби кыргыздын кыраандары студиябызга келип отурган чагым кимдер кандай таланттар деп аткан болсоңуздар, анда айтылуу Теңир Тоо жергесинен чыккан нарындай болобу, өзгөчө айтып коеюнчу. Кыргыздын мыкты таланттуу оюнчусу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Санжыра радиосунун эл артисти. Себеби угармандардын баары билет, бул агайыбыз эчак эле элдин артисти болгон. Себеби мыкты оондору менен, мыкты чыгармалары менен, канча жылдан берки эмгеги менен деп айтсам жаңылышпаймын. Биз үчүн эл артисти, биздин таланттуу агабыз Адылбек Кыязов агайыбыз. Кол чабуулар болсун. Жана ошондой эле Адылбек агайыбыздын жубайы, биздин таланттуу эжекебиз, биздин Кыргыз Республикасынын эл артисти Дамира Баратбаева конокто. Кол чабуулар болсун. Дамира эжеке, Адылбек агай, мен сиздерди көрүп турганыма өтө кубанып турам. Кубанычым чексиз. Сиздердей мыкты залкарлар менен бир студияда отуруп, жалпы эл менен чогуу болгонум мен үчүн дагы өзгөчө күндөрдүн бири деп айтам. Келиңиздер, сиздерди көрүп турганыма кубанычтамын. Жакшы келип алдыңыздарбы? Кандай жүрөсүздөр? Ден соңуңуздар жакшыбы? Жалпы эл менен амандашып, кандай жаңылыктарыңыздар бар? Корашалы. Келиңиздер. Адылбек агай, Дамир эже. Жакшы болот. Саламатсыздар, урматтуу Санжыра радиосунун көрөрмандары. Канча жылдан бери ушу Алмагүл чарчап атыбыз, дагы чарчады окшойт. Чалып атып, Чалып атып. Адылбекке келип кетпейсизби дейт. Ошол убакта мен өзүм баламда, жаш кезимде ушу бронхо менен ооруйт да, тамагым ооруп калат. Ошондой убактарда чалып калат деле, анан ой Алмагүл айланайын кечирип кой, мен бара албай калдым. Мен тамагым ооруйт, 3 жолу айттым, 4-үнчүсүндө уялдым. Албай койдуңуз. Жакшы. Ой Дамира да айтты, эмне болсоң да барышым, жок дегенде шыбырап бер, сүйлөп берсең да болот дегенен. Анан келдим. Биринчиден баарыңыздарга ден соолук каалайм, Алмагүл сага да. Сен ушу Санжыра радиосун калтырбай угам да. Жакшы ырчылардын баары, жакшы чыгармачыл адамдардын баарын бейнесин мындай жүз ачаар кылып, таанылбагандарды таанылтып, бул Санжыра радиосунун эмгеги өтө зор. Эмне деген концерттерди берип атасыңар, жыйынтык концертин берип атасыңар жылына, элдерди ошо сыйлап атасыңар. Ошол бул чыгармачыл адамдарды канчалык мактап, канчалык сыйлап, таптап, сен жакшысың деп мактап турса, анан арымы кеңейип, канчалык мындай духу көтөрүлүп, жакшы-жакшыларды да, жакшы-жакшы оондорду чыгарат. Силердин эмгегиңер зор. Рахмат, чоң рахмат агай, бар болуңуз. Дамир эжеке, сиз кандай жүрөсүз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр, баягы бизде азыр бардык эле дүйнөгө бир оорулар пайда болуп атпайбы? Баягы чоң ордан майда барат оорулар пайда болот окшойт. Ошол элдин баары эле мен эле жөткөрүп атам десем, элдин баары эле көчөдө дегендер троллейбуста деле, автобуста деле. Эми Кудай сактасын, эми кыргыздар анча-мынча моюн бербейбиз да.
Анан мен көбүн эсес баягы как актриса катары театрдамын, нарын театрында мына ушинтип кармап калатым. Анан азыр нарында спектакльдер коюлуп атат. Кече жакында биздин чоң сыйлыкка ээ болгон Кайрат Иманалиев кыргыз эл жазуусун алып, өзүнүн чыгармачылыгын өткөрдү. Ошого көп театр, канча сандаган театрлар келди. Азербайжандан келди, Карагалпактан келди, Туркиядан келди, Карагалпактан келди, Кыргызстандын 4-5 театрлар келди. Ошонун арасында Нарын театры да келди. Нарын театрынан себеби биз ошо Кайраттын чыгармачылык драматургиясы Нарын театрынын сахнасынан кесилген. Ошондо Курманжанды атка коюлган, анда дагы Курманжанды ойногом. Андан кийин актрисаны койгон. Ошо Курманжандын биринчи составы эже каза болуп калган народный артист Карифей эжекебиз, Тамара Жумакаева. Анан кийин ошо кишиге арнап 2001 жылы актриса деген жазып келген. Ошону бул актриса аябай ак жолтойда мен үчүн. Себеби дегенде Ошто экинчи фестивалда, театралдык экинчи фестивалда биз актрисаны коюп, мен ошондо лучший женский рөлдү алып, анан эле күзүндө народныйды алгам. Анан мен үчүн ак жолтой эженин арбагы колдоду дегендей. Анан ошону менен биз ошо бияка спектакльне келдик, жакшы өттү, Кудайга шүгүр. Дагы пландар бар, эми барганда кайра дагы жаштар менен спектакль, кийинки убакта мен спектакльде коюп калгам. Анткени иштегениме мына быйыл 52 жыл болот. Сахнада иштегениме. Жарым кылымдан ашып бартам да. Анан баягы орусчасы болуп, жанагындай тажрыйбалуу болгондон кийин жаштарды өстүрөйүн дейсиң да. Өзүңдөн кийинки муундарды өзүң ордуна таштап кетиш керек. Мына биз келип калдык жашыбызга. Анан ордубузга жаштарды коюп кетишибиз керек. Мен эле деп өтүп кетпей, аркадан ошо эжекенин артынан ээрсип чоңойдук эле деген кыздар балдар болуш керек. Ошол менен иштешип атабыз. Менде жаңылыктар ушул. Эң сонун. Мұратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалык драма театрында 52 жылдан бери мына эмгектенген Дамира Баратбаева эжекебиз, Кудай буйрса, дагы мыкты сизге окшогон сонун таланттарды тарбиялап чыгат деп үмүттөнөбүз. Ал жакта азыр кызуу иш жүрүп жатат. Ар дайым эмгекте ал театрда кандай гана таланттар иштебеген, кандай гана кыргыздын каймактары иштебеген маданиятына, кыргыз маданиятыбызды зор бийиктиктерге жетелеген инсандар эмгектенген дегендей, алардын ошол арасында ошо сиздер бүгүн биздин студиябызга келип атканыбызга өтө кубанычтабыз. Агай, сизде эмне жаңылык? Сиз кандай жүрөсүз? Сиздин обондор кантип атат? Кандай обондор жаралып атат? Жаңы обондордун үстүндө иштеп атасызбы? Ой, байкеге жакшы эле. Мен деле ушул Нарын драма театрына Дамира эжең кой жалгызсырап кеттим. Sen gelmesin, her kanda sözleri kılat ekin. Gelip canına işte de. Çıkıp ketip kala turganlar bolup ketken. Koy gelmesek bolboyt da uşa kalıp ketken. Siz de Kanda canlı çalsız kalmayın dedim. Anın üstüne bir yakta jakşı işteşim, mektepte işteşim, bir-iki mektepte alıp algam, mektepte iştegen jakşı, ubagında barıp koyuyorsun, başka vaktlarda boş bolosun, çağırmaçlık memen jakşı iştedim. Көбүрөөк иштегенге мүмкүнчүлүк болот, Көп оңдорум чыкты. Мен бияктан Качкын Оторбаев деген агам бар эле, жакшы эл жазуучусу. Ошо киши менен иштешип, ошо кишинин тексттерине көп оңдорду чыгардым. Андан сырткары Курманбек Рыспаев деген иним бар, андан сырткары Керимбек Кадыракын деген досум бар. Ушулай тексттерине карап бир топ эле оңдор чыгардым, көп оңдорду. Эми ошолордун баарын быйыл юбилейибиз болот деп атпайбы? Секрет кылып айтпай кое турайын, канчага чыккан элдерибизде таабыз. Аракет кылып, беребиз. Буюрса ошол жаңы оңдордун баарын аранжировка жасатып, бүт баарын ошого даярдап атам. Баягы элдер ойлойт го, кандай оң болду экен деп. Мен эми мындай да, өтө эле мындай чубал жетип эле күндө эле бир оон, же болбосо ай сайын бирден оон чыгарбайм. Анын сапатына карайм да, ошо элге кандай өтөт, ошол элдин жүрөгүндө калабы.
Ана мен элге окшоп Индияны туурап, араб сарабтын оондоруна туруп, дебейм. Кыргыздын бир руханий дүйнөсүн камтыган ошо кыргыздын бир жилкасы бар жүрөгүндө. Жүрөктүн кылын акырын жерте турган. Мен ошол кыргыздын негизги рухундагы болгон нерсени өзүмө кабыл алып, анан ошо элге жеткиргим келет. Ошондой бир топ оондорум чыгып кетти, жакшы. Сыр болбосо ыр сандыгыңызда канча оондоруңуз бар? Жалпы санын айтсак, уксак болобу? Шекеме жетелекмин эми, шекем болсо 700 соон чыгарыптырмын. Мен бир 200дөн ары бери болуп калды го, 200. 200дөн ары жак бер жак. Абдан көп. 200 оон деген да абдан көп. Ага кандай убакыт, кандай мээнет, кандай толгонуу, ошонун баары керек. Анан андай оондордун жаралышына, көп оондун жаралышына Дамира эжеке сиз себепкер болсоңуз керек бардыгына. Мен эле жалгыз себепкер эмесмин. Мен эле себепкер болсом да мен жөндөр чыгара берет да. Көп кыз келиндерге себепкер болгондо сиз каршы эмессиз? Эми укпаганда мен нарында жүргөндө 15 жыл эркин кой бердим. Оон жаратсын деп, атайын. Жаратышы деп. Көрсүн. Бирок атчатат. Кимге бул деп? Келгенде сурайм да, ой кандай сен достойный же жөлү көчөдө жүргөндө карап алып эле чыгарып атасың деп. Анан байкиңди кайтарып жүрө берсем мен жанагындай народный артистке жетмек эмесмин да. Чыгармачылык калып калмактын, ээрчип жүрө бермекмин да. Каякты карап атат, эмне алып атат деп кадамына түшүп. Эң сонун. Жумуш деген өзүмдүн театр сахна дүйнөсү деген такыр башкача дүйнө. Иштеш керек, көп жумушту требуйт этет аябай, кызматты аябай. Кудайга шүгүр азыр балдарыбыз биз эми экөөбүз тиги кайра нарынга барып, кайра келип эле ары бери мынтип жолдо эле жүрөбүз. Илгери командировкада жүрчү элек, дөңгөлөк үстүндө театрыбыз да. Өнүп калганбыз. Азыр мага таң кала беришет. Ушу жашка келип, ой эже, такыр чарчабайсыз. Дамира эже театрга келесизби? Хорошо келем дейм да, каяктасыз? Бишкекте. Кечикпейсизби? Кечикпей эле жетип барам. Таң калып калат. Сиздин самолетуңуз бар дейт. Акаев багыш кетип баратканда мага бир самолетту иштеп кеткен. Ошо менен байкемде деп коем, келиндик деп. жакшы экен. Күлүп калышат анан. Ошо жумуш деген, кызмат деген ошо анан биякта болсо уулубузду үйлөнткөнбүз, үй жай уулубузга өткөрүп бергенбиз. Азыр Адыл экөөбүз чыгармачылык менен гана анан кийин элдин назарында эле жүрөбүз. Эң сонун бар болуңуздар, көп жашаңыздар, ден соолугуңуздар болсун, оорубаңыздар. Келиңиздер, ушундай жакшы сөздөрдөн кийин бир чыгарма укпасак болбойт го, ырда угармандарды катарга кошолу, андан кийин. Баягы илгерки жаш кездегидей болбосо дагы болтуруп урбай элеме. Баары сиздерди, өңүңүздөрдү, сиздердин ушинтип отурганыңыздарды эле сагындык. Анан албетте сонун чыгармаларды укпасак болбойт да. Ден соолугуңуздарга байланыштуу бир аз ооруп жаткан экенсиздер, аны биз түшүнүү менен кабыл алабыз жалпы. Угармандар. Кайсыл чыгармаңызды ырдайм деп турасыздар? Биз эскиден ырдайм десек, биз ырдай турган репертуарды берип салдым. Кайка берип салды? Сен ырдайлы дегенбиз, тадан ал элдери угуп калдыбы азыр? Жок, бери ырдай бериңиздер, ал көрөрмандар үчүн жаңы. Бул чыгармасыны баягы көпчүлүк жакшы көрөт да, сенин үнүңдү ырдайсыздарбы? Бул чындыгында 82-83 жылдар чыкты, ушундай чыкты. Жок, 87-жылы сиз Таласка командировкага барып чыгарып келгенсиз, байке. Таласта. Булардын баары намек болот да. Анан ошо жакшы эле болуп туруп элге жакшы. Анан ушул ырдычы. Ушул ырды бир жерден ушул жакка келсек, бир досторубуз суу сайылган чокуу жер бар го бизде, Бишкекте. Ошол жакка дача бар экен, ошол жакка тамакка чакырды. Анан эле митте силер мындай көрүнбөй жашынып отурсаңыздар деди. Анан эмне болду десек, азыр бир семья келет деди, үй бүлө. Аялы күйөөсү экөө тең ырдайт. Анан ырдаганда эле эшиктен келгенде эле кыйкып чыгышат дейт. Мен Баратбаева Дамира, менин жолдошубуз Адылбек Кыязов деп ушул ырдашат экен да. Азыр ошентип ырдап келишет деди. Силер көрүнбөй тургула деди. Анан бизди тосуп отурган, дасокондо отурганда тосуп отуруп биз отурдук. Анан бирок деле ар жактан Адылбектей эле узун бойлуу жигит экен. Анан менин боюм менден кичине, бийигирээк келин экен. Эшиктен келип эле айтты. Мына тосуп алгыла, азыр Дамира Баратбаева Адылбек Кыязов ырдайт деп эле. Анан
ушуну ырдап киришти экөө. Ырдап бүткөндөн кийин анан кол чабыр, ой анан кийин анда мынакей живой көргүлө төрдө отурат. Деп аябай ұялып кетишти. Азыр ошондой көп окуялар болот да бизде. Бул ырдап сиздерде туурабы ошо? Ушундай аябай туурап эле монтип мен берди аябай туурап турду. Рахмат айттык, аябай ыраазы болдук да ошончо. Жакшы. 87-жылдан бери анда мен төрөлө экем. Караңыздарчы жаралган ыр кандай гана чыгарма, кандай сонун ыр. Сенин үнүң Адылбек Казов агайыбыздын ону. Qanday gana ömürge bul gelgen geç saltanatı koşulup muzika ırdap jattı sen mağa kovulup min qanatı Irdadım mendeki bir sağınıştı Sen ayttın turmuş degen şunday raday Mahabat jayındağı sağınıştı Sarınıştı Mahabat jayındağı sarınıştı Tarınıştı Bir gün geç kanday gana ırattı Ömürge bul gelgen geç saltanatı Koşulup muzika ırdap jattı Sen mağa kovulup min qanatı Min qanatı Sen mağa kovulup min qanatı Min qanatı Min Hey barakelde, кол чабуулар сиздерге бар болуңуздар, аман болуңуздар, үнүңүздөр өчпөсүн, сонун, керемет. Дал ушундай сонун чыгарма ардактуу армандар көрдүңүздөрбү, угуп атасыздарбы? Анда катарга кошулуңуздар. Адылбек Казов жана Дамира Буратбаева дал ушул мыкты таланттерге каалоо тилегиңизди же болбосо жөн гана бир сураныштар, суроолор болсо дагы катарга кошулсаңыз болот. Бизде болсо алгачкы мейман бар. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Жакшы угуп айтасыз ардактуу арман. Саламаттылык, мен эки чаңарышка чыгарбасы бийликтерди каалайм. Бийиктиктерге жете беришsin, аман болушsun, көп жашасын. Рахмат. Алла Таала ден соолук, түнү кетир, үй-бүлөңөр аман болобуз. Чоң рахмат. Ушул каалоо тилектерди айтып коеюн деп байланышка чыккан экенсиз. Чоң рахмат сизге, ачык билебиз. Көп жашаңыздар дейт, ден соолуктуу болуңуздар. Чыгармачылыгыңыздарда дагы көп ийгиликтер боло берсин дейт. Биз дагы кошулабыз сиздерге. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Алма кандайсың? Жакшыбы, сөзүңүз жакшы. Эфириң дагы жаркылдап жайнап, жаркылдап калды. Керемет, керемет. Кандай кереметтүү кишилерди алып келгенсиң. Ушул сага рахматыбыз чоң айтабыз. Ушул ден соолуктарына карабай, элдин көңүлүн калтырбай, ушинтип бизден экранга чыгып, жаркылдап жайнап отурушат. Чыгармачылык иштерге таланттарды каалайм, ден соолуктарды каалайбыз. Рахмат. Дайым ушинтип жашарып, жаштыктын элесин алып жүрө бериңиздер. Алмагүлгө чоң рахмат ушу силерди алып келгенге. Чоң рахмат айтабыз. Өмүрлүү болуп өзүңөр бала бакыраңардын рахатын көрүп,
жаркылдап жайнап аман эсен жүрө бергиле. Чыгармачылыгыңар дагы эле көбөйө берсин. Бишкектен Майрам эже. Чоң рахмат. Чоң рахмат Майрам эжеке, байланышка келгениңиз үчүн сизге да ыраазычылыгыбызды билдиребиз. 57 77 98 0312 бул шаарыбыздын коду. Бизде болсо кийинки угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламат. Алмашка кандайсың? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Каражан десе. Менин байкем менен жеңемди алып келген турбайсың. О, сиздин байкеңиздей болобу? Салам алейкум Абдыбек байке. Ва алейкум ассалам. Мен коңорчоктук болом, Кемин шаарында жашайм. Жакшы. 63-төгү жигитмин. Жигит турбайсыңбы 63-тө? Байке, ден соолук жакшыбы? Иштериң жакшыбы байке? Жакшы рахмат. Небелер чоңоюп атабы мына? Жаркылдаган жеңем бар. О, жаркылдат жеңең. Өмүрүңүз узун болсун байке. Дисциплинерлар менен чоңоюп атып коңорчоктон. Коңорчоктон. Анан Кемин шаарына келгем, Кеминде жашайм азыр. Коңорчоктон кабар алып атасыңбы? Алып атам байке, барып атам коңорчоктон. Жакшы. Келиндик болуп, пустровкалык болуп калдым. Жакшы болсоңуз болду. Көп жашаңыздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Келин бала кеминдиге окшойт ошо. Чың болсун. Келди десен. Алмашка. Менин айымда турбайсыңарбы? Эми сен соң көзүн чүрөбүсүң да мына. Жеңеңдин алган сыйлыктарын сага жугуштуу болсун, сен ала кой. Өмүрүң узун болушу, жеңем менен байкемде болуп, бактылуу карлыктарга жетип өмүр бою жакшы болду. Байке, саламатта туруңуздар. Рахмат. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз. Сүйүнүп, кубанып, толкунданып турасыз. Аябай байкеңизди көргөнүңүзгө, өзгөчө толкунданып жетине албай, кубанычы көрүнүп турат. Бар болуңуз, рахмат айтабыз сизге. Саламатсызбы? Алло, Алмагүл алтыным, кандайсыз? Жакшыбыз, кош келдиңиз. Жакшыбы, ден соолугуң жакшы? Баары жакшы угат. Бар бол алтыным, жаркылдап жүрө кой. Өмүрүң узун болсун. Саламатсызбы эже, байке? Саламатсызбы? Саламат. Эже, сизге ден соолук, күч кубат, оорубаңыз, айып кетиңиз. Байке, эртеңки майрамыңыз кут болсун. Рахмат. Үй бүлөңүз менен аман болуңуздар, бар болуңуздар, балдарыңардын рахатын көрүңүздөр, неберенин, чөбөрөнүн жакшылыгында төрүндө болуңуздар, тоюнда болуңуздар. Анан байке? Байке? Сизге сиз жакшы ырыңызды ырдап коюңуз. Сизге ден соолук, эртеңки майрамыңыз кут болсун. Алмагүл алтыным, Атыңды айтып койчуңуз бала. Кенжеже. Биздин угарманыбыз туруктуу. Жакшы. Бар болуңуз. Рахмат Кенжежеке, Бишкек шаарынан байланышка чыгып атат. Ыраазычылык билдиребиз пикириңизге. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло. О, кош келдиңиз. Кандай? Ойбай, Бердибек байке мат башыдан. Ден соолуктар Жакшы, өзүңүз жакшысызбы? Иштер жакшы. Бар сон. Көбөктөр жакшы. Сонун келиңиз. Бүгүн жакшы ырчыларды алып келипсиң. Илгери Нарын драм театрынын жылдыздары Айчек Есеналиева, Чечейбаева, Макаева деп жакшы ырчылар бар эле. Мана ошолор менен бирге түшкөн. Мен дагы таланттарына таасим кылам. Анан тиги эжең кечтең жолдо экөөң тең эл артист болгула, аныкейдин. Ден соолукта болгула, чыгармачылыгыңарды сөйлөсүн. Биз силер менен сыймыктанабыз. Дамир эжекебиз эл артистин алган намды, Алган, эместик Адылбек. Адылбек агаңар алды. Кыргыз Республикасында маданиятында эмгек сиңирген ишмер деген намды. Ошо эл артисти менен барабар. Аныкей менен кинделе мурун бири алып эл артист болуп жүрүп анан экөө тең албады кийин. Буюрса болот дагы. Ден соолукта болуп ошондой алсын Адылбек. Чоң рахмат, чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Бар болуңуз, ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз, рахмат айталы. Дагы бир угармандын пикирин угуп коелу, анткени чалуулар абдан көп болуп атат. Мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Кош келдиңиз, түз эфирдесиз десем алыстап кеттиңиз. Бирдиңизди толуктап алыңыз, сиз дагы толкунданбай, демиңизди басып. Үн алгысынан үн азайтып алып, анан байланышсаңыз болот. Себеби жаңырып калышы мүмкүн. Кош келдиңиз. Алло, Алмаштай. Саламатсызбы, кандайсыз? Алтыным, кандайсыз? Жакшы да, өзүңүз жакшысыз. Ден соолук кандай, бала бакыра кандай? Жакшы, чоң рахмат. Абарай кандай? Ай, төбөсү көрүнгөн жакшы ырчыларды алып келдиңер. Абыл менен Дамир ага мен таасим кылам айланайын. Мен Кеминден, Кемин шаарынан чалып атам. Анан каймактын үстүнө чөбөгөсүн алып туруп сары майдан куюп, анан талкандан аралаштырып алып келиптир ушундук.
Рахмат. Аман болуп бар болсын. Ушулардын чыгармалары өнүп өсө берсин. Бир жакшы сөз бар. Карлык деген кашаңат, картайтат күндө жакалап. Карыса шашпай карыңыздар, а бирок карыбай турсун махабат. Махабатына мамык жүрө бериңиздер. Аман болуп бар болуңуздар. Рахмат. Караңызчы кандай гана сөз болду. Сонун сөз болду. Махабат картайбасын дейт. Эң сонун бар болуңуз. Байлашка келгениңиз үчүн сизге да ыраазычылык билдиребиз. Улан таланда келиңиздер. Дагы бир жакшы чыгарма укпайлыбы? Кандай дейсиз агай? Чарчаган жоксуздарбы? Жакшы элесизби? Жок, биз чарчабайбыз. Жанагынча элдин дем күчү берет экен да. Ооба да. Келиңиз. Кайсындар тагын тагы. Азыр Кыргызстандагы байбиченин баары ушул ырымдырдап жүрүптүр. Ошолордун душу мен өзүм байбичем мурдап койчу, ушуга очередь тийбей жүрөт. Ырдатып коеюн. Биринчи мен ырдап чыктым да бир жерден. Отуруштарын ырдадым да, анан баары мотосотка жаздырып алгам да. Андан кийин эле жабыракта эле бүт байбиче ырдап чыкты. Рахмат, ошо жерге калтырбай ырдап. Эми өзлөрүнө ылайыктуу болуп калды да. Кез келди деген ырды, Ылайыктуу болуп калды эми. Kızıldan giyip Yaptı çırpı eğlendireymişsin. Kokuygun o. Çıkanda çalgılay. Азыр çalbay turuңуздар, биз түз эфирдебиз, Bir ordatıp. Kızıldan giyip kimseledi. Kıyda yaş ötüp gitemi. Kıynalıp bakan baldardın kızmatın görür kez geldi. Kızmatın görür ay, kızmatın görür ay, kızmatın görür ay, kez geldi. Жашылдан кийип кемсерди, жашты кез өтүп кеттеми. Жалынып баккан кыздардын кызматын көрөр кез келди. Кызматын көрөр ай, жыргалын көрөр ай, урматын көрөр ай, көз келди. Барқыттан кийип кемсерди, байкалбай жашты кеттеми. Балпайып төрдө олутуруп небере багар кез келди. Небере багар, чөгөрө багар, небере багар кез келди. Sarıdan giyip gemseldi, sarkeştep sayıp beş beldi. Sağınıp kütkün gelindin, sanatın görür kez geldi. Kızmatın görür ay, kızmatın görür ay, jırgalın görür ay, kez geldi. Kızmatın görür ay, jırgalın görür ay, jırgalın görür ay, kez geldi. Kez geldi. Hey, barakelде. Кол чабай сиздерге. Сонун, керемет. Бул ырдын сөзү кимдики агай? Качан жаралды бул чыгарма? Мен байкашымча бул акыркы 3 жылда көп ырдалып жүрөт, Ооба, бүт республиканын кемпирлери дейт. Байбиченин баары ырдап кетти ошо. Биринчи Гүлсара Осмонова деген ат башылык эже алып келип берген, бирок тексти мынча текст эмес болчу да, мен кошуп жазып
Анан ушу дурулап койдук да ошо. Ошондо 90-да болчу ошол байбиче. Өзү ат башта математик мугалим эжеке мурда. Анан көп ырларын көтөрүп келип анан театрга келиптир. Дамира момунча толтур ырларым бар, эмне кылам дейт. Анан эже бул ырлардын баары өлүп калат. Бияка алып келиңиз, сиздин чыгармачылыгыңызды өткөрөлү деп анан Адылбек предлагать этип карап көрчү десем карап, анан ушул ырга жакшы болгон жаралып калды да. Ушу өзү деле укпай калды окшойт, билбейм, ал киши ат башыда да бир Ак Муз айылындабы, или Ак Жардабы, ушу бир жерде жашайт да ал киши. Өтүп кеткен жок, билбейбиз. Ошол кездер 90-да болчу. Канча жыл болду? Анан бул 92-93 жылдары чыкты, жок. 2005-жылы. Ооба, 2005-жылы келди. Сонун керемет. Бар болуңуздар. Сонун жакшы чыгарма үчүн ыраазычылык билдиребиз. Угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Рахмат сиздерге, аран чалып жеттим. Адылбек байке менен Дамира эжеге ак өргөдөн өмүр менен Дамирадан салам бирге отурабыз. Кошуналарыбыз. Коюңуз Адылбекке, биз сизди көрүп атабыз. Жакшы, рахмат. Чыгармачылыгыңыздар өнүгө берсин, дагы да болсо. Аман эсен болуңуздар. Рахмат. Сиздерди биз сыйлаган адамдардын бирисиздер. Рахмат. Рахмат. Өзүңдө ден соолукту бол, ооруба. Ооба. Дамира уйларын саап атабы? Дамира неберем үчөөбүз көрүп отурабыз. Жакшы. Бар болуңуздар. Рахмат. Чыгармачылыгыңыздар өнүгө берсин дагы. Рахмат. Адылбек байке чачтын баарын каяка кетирип салгансыз? Каяка кетпир. Чачтырат кабыл. Агарып кеттир уже. Убак басканда эле болбосо, чачып ордунда эле. Сарсанда болбоңуз. Мен чачым көрдүм. Жаңы эле азыркы ырдаган ырыңызды сурайын деп аттым эле, ошол чыгып ырдап койдуңуздар. Билдик да. Билдигиши. Өмүр сурап атат деп. Сезгенбиз биз. Азыр ушу өмүр сурайт болуш керек деп. Бар болуңуз, рахмат. Байланышкан үчүн ыраазычылык билдиребиз. Көрүп жаткан болсоңуз, программабыздын соңуна чейин биз менен бирге болуңуз. Сизге ыраазычылык билдирели. 77-77-98 кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Жок, жакшыбыз. Тогулбек байке, эмне болуп кетти келиңиз? Куттуктап коёйт деп чалгам. Жакшы болот. Каттукту айтып коеюн деп байке менен эжеге ден соолук, чыгармачылык ийгиттерин жарата берсин. Бактылуу болсун, көп жашасын, балдарын сыйырматын көрүп бактылуулуктун туу чокусуна жете жашасын. Алмагүл сага да ден соолук, тынук эфир, үй бүлөң менен аман боло кой. Чоң рахмат. Бишкектен менин атым Доктурбек. Бар болуңуз. Рахмат. Ыраазычылык билдирели, рахмат айталы. Калуу тилектериңиздин бардыгы кабыл болсун. Келип туруңуз. Кийинки мейманыбыздын пикирин угайын. Байланышта угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Алло. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз, апа. Алмагүл. Алмагүл. Угатам сизди. Сүйлөшкөн убактыңар көп болуп атат. Көп ырдайлыбы? Завайлы сүйлөшүп отура берсеңер деле боло турган экен. Унуңарбы, сесилердин өзүңөрдү угабызбы? Рахмат, апа. Азаты элдин баары сагынган бул эки кишине. Ырдатса, көпкө ырдатса. Өзүңөр ырдатсыла. Макул, апа, рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз. Көпкө ырдагылчы, көп сүйлөбөй эле койчу деп мени урушуп атышат. Атайын келсе анан эмне көп ырдатпай атасың деп атат. Дагы бир угарман угуп коелу, андан кийин анан ырдайбыз, аракет кылабыз. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз, сизди угатабыз. Алло, Ардактуу угарман, эмнегедир жакшы байланыш болгон жок. Кайра аракет кылыңыз. Биз сизди күтөбүз. 77-77-98 биздин уюлдук телефон аркылуу дагы YouTube каналыбыздан түз эфирде көрсөңүздөр болот. Эгерде сиз жашаган аймакта НТС телеканалы көрсөтпөй жаткан болсо, мундага да бара жатсаңыз, анда Санжыра радиосун угуңуздар, бардыгыңыздарды бирге болууга чакырам. Келиңиз, агай, урушуп атышпайбы мени? Сүйлөбөй ырдатсаң болобу деп. Эмне кылалы эми? Сүйлөп атасың деп атам. Ооба. Анан тиги элдин дагы телефон чалганын алыш керек да, алардын дагы. Эртең эле айтат, Алмагүл эмне мени бербей койдуң. Алмагүл деп. Мен ойлойм да, ошо Алмагүл уже Кыргызстанда 7 миллион киши болсо, 5 миллион менен тааныш болду. Ар биринин атын айтасың да. Ал да жакшы нерсе. Рахмат.
9 жылдан бери угармандар менен байланышып үнүнөн таанып калдым. Да, ошондой да. Анан эми мен бала кезде биринчи чыгарандарлардан да элем. Эң сонун. Гүлмира деген, Гүлмираны Дамирага чыгардым эле деп айтып калат. Дамиранын дайын жок болчу анда. Жок, жаңыдан студия тапшырып жүрүп чыгарганырым болчу ошо. Анда мен театр иштеп аткан кезим жаңы. Ошо атын жакындаштырып турмун да, күн эле дыгылып койсо. Кудай таалам буйруп атат да, айлап. Ошо тагдырга Дамир болуп калат. Ушуларды ырдап берип коеюн. Эң сонун. Kız degen taza altın suktandırır, kılağa kıyla erdi tamşalırır. Sençi tilegim aytışın sençe, sençilik bir de kızdı jaktır bağır. Gülmira, gülmira, günde varam el sağa. Gülümdü jivatay, gülüp koyşun sen mağa. Çıktap gelelerim, ümittü aksıyımdı tövelerim. Kömürüm kança gitsen kalmadı ver, gözündü terezeden körüverim. Ey Gülmira, Gülmira, günde gelen el sağa. Ölümde juvatılay, gülüp koysa sen mağa. Güttürbey Gülmira can çıkıp gelşay, gülmüngdep şimpeyilden kolun berçi. Yaşadı senden artık kıyalım çok, jaktırıp süyen degen sözün berçay. Ey Gülmira, Gülmira, gündelim el sağa. Ölümde juvatıp gülüp oysa sen mağa. Ey Gülmira, günde varan el sağa. Ölümde juvatıp gülüp oysa sen mağa. Hey, barakelde, kol çağlar sizge zamatsız. Gülmira деп аталган сонун чыгарма ардактуу угармандар, Адылбек Казыбаев автордун аткаруусунда тыңдап атабыз. Эми кезектүү угармандарга берели. Дамира Баратбаева эжекеңизге да жакшы чыгарма суранабыз. Азыр саламатсызбы, кош келиңиз. Саламатсыз. Сунук эфир, силерге келаткан майрамыңыздар менен Адылбек Казыбаевды да майрам менен куттайм. Жана кыргызымдын жалпы эле уулдарын, ошонун ичинде өзүмдүн уулдарымды, неберелеримди, жана эртеңки небере кызым Алиянын туулган күнүн куттуктап коюңуздарчы деп сизден суранам. Анан сиздин туруктуу көрүүчүңүз баягы кечээбиздин Палянындагы Какен энеңер. Бар болуңуз Какен эже, чоң рахмат. Алиянын туулган күнү менен куттуктайбыз келе жаткан. Ден соолукта болсун. Уулдары аман болсун. Жакшы, рахмат сиздерге. Рахмат сизге. Агайды куттуктап, майрам менен куттуктап коеюн дедим дейт. Ыраазычылык билдиребиз, бирдигиңизди коротуп байланышка чыкканыңыз үчүн. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Жакшыбыз, келиңиз. Кандуу күнүңүздөр менен. Рахмат, кош келипсиз. Жаркылдаган карындашым, ден соолуктарыңыз жакшы? Бар жакшы, өзүңүз. Жакшы, агай менен эжеке келиптир бүгүн. Конокко чыгармачылык, ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Уул кыздары менен, неберелери менен аман болсун. Ар дайым чыгармачылыктын үстүндө жүрө берсин. Сизге тунук эфир. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Макул эжекелер. Ыраазычылык билдирели, бар болуңуз. Рахмат айтабыз. Келип туруңуз, Кочкорбай агабыз Вашингтон байлашып атат окшойт. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жакшыбыз, келиңиз. Кандай турасыздар? Жакшыбы? Мен Кемин шаарынан чалып атам. Дамира эжеке кездебиз келип калыптыр. Буларга чын ден соолук, узун өмүр каалайм. Бул кездебиздин айла Актала районунун Жеңиш айылына
селхас работага бардык элек. Ошол кезде ушул жездебиздин Гүлмира деген ыры аябай жаңы чыгып, кечинде ушуну ырдап абдан эметчүбүз. Алпамыш деген иниси да бар болуш керек эле. Ал да келип бизге концерт коюп кетчү. Биз ал кезде жаш 15, 16, 17 жаштагы кыз балдар элек бу эжем менен жестен мынакей жакшынакай болуп өкө жаркылдап телевидениянын көркүн ачып отурат. Эжебиз Кеминдин кызы бар болуңуз Этикабай. Рахмат төркүндөрүм, рахмат. Тең карыңыздар. Рахмат Жүзүңүздөн жылмаюу кетпесин. Абдан жакшы, рахаттуу, көңүлдүү отурабыз бу жерде. Рахмат. Салам Кеминден. Чоң рахмат. Төркүндөрүмө салам. Рахмат айтабыз. Бүгүн аябай көп Кеминден байланышка чыгып атат. Биздин сыймыктуу кызыбыз, сыймыктуу күйөө балабыз деп. Мейман бар кийинкиси. Саламатсызбы? Алло. Ибадат эжекем, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Алмагүл Кутмандыгүл. Кош келипсиз, рахмат. Бүгүн кыш алыстап кетти окшойт. Жаздын жели келип атабы. Жаркырап, эшикте де жаз, үйдө де жаз, барлык жерде жаркыраган жаз. Эфирде де жаз. Жаздын деми келип атат. Кош жылдыздай колго алмашып, бир кылымдын жартысын эңшерип, биздин эң бийик ушу жети убандан өйдө турган Нарын областынын театрынын даңазалап, ошо жерден бакыттап, баартап, эл журт күтүп, куда сөөк күтүп, бала чакаларды чоңойтуп, кыздарды кыяга отургузуп, уулдарды уяга отургузуп, эми мына чеберелердин рахатына жеткирсе экен деген жакшы үмүт тилектер менен эл астында ак бата, алакан жайган ак тилектерди күткөн урматтуу кыргыз элинин айымы мырзасы Адылбек, теңириңиз теңдеп берген, теңиңиз менен тең жашап, жашоодо канча дагы рахаттар бар, канча оондар бар. Кыргыз элине төгүлө берсин, ак жалындай чачыла берсин, ак булактан агып турган суудай оонуңуз ар дайым ага берсин. Аман болуңуздар. Сыйлык деген толтура, кеп сыйлыкта эмес, кеп элдин астында жаркырап, жандуу менен жанга рахат берген мына ошол сыйлык. Сыйлыкка сыйлык кошулса аздык болбойт, дагы көп сыйлыктар бар. Келе берсин сыйлыктар, кандай сыйлык берсе мамлекет бере берсин. Жемиштүү болсун, жарым кылымды эңшерип турсаңар, дагы бир Алла Таала жарым кылымга жеткирген бактылуу күндөрдү алып келсин. Аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Үнүңөр дайым жаңырып турсун. Эл батасында Алмагүл ак бата менен агарып, ак тилектериң ишке ашып, ишиңдин ийгилигин берип, бактылуу күндөрүң көп болсун. Эртеңки майрамыңыздар кут болсун. Ар бир үйдө уул бар, мырза бар, жигит бар, баарына тең бакыттын рызкылары келе берсин. Мен Ибадат эже. Рахмат, Ибадат. Чоң рахмат. Аябай сону сөздөрдү айттыңыз. Чын жүрөктөн каалоо тилегин узатты. Бар болуңуз, рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Эми дагы жанагы атам байланышка чыгып ушпасын эми. Ыргатпайсыңбы деп келиңиздер эми. Кандай кылалы? Кел, Айерке Майдырдай жаш кезде пунч таанышканда театрдан чогуу ырдаганбыз. Анда сиз канча жаштасыз? Анда мен 25, анда сен 25 жаш делең деп. Жакшы, анда келиңиз. Ушулар аябай популярдуу болуп кетти эле. Аны ушунда айтып коечу. Бир жолу Нарындан Жорайым Албегимай деген ырды Дамир экөөсү чыгарат да. Анан Бишкектен кат барат, ал убакта Facebook андай мындай деген бале жок да. Анан кийин бир жолу бир айылга барып, мен ырдап атсам, анда сакал мурттагым чыккан да. Айланайын, сен кайсы жылкы жер каймактаган эле сенин атыңды уктум эле, фамилияңды неге канчага чыктың? Кыязып качан келет деп бир абышка кирет десем, бир жапжас жигит кирип атат деп. Мен баягы мурт сакал тагынып киргем да. Анысы кандай? Кудайга шүгүр, жарым кылымдан ашык жашап, ошо элдин жүрөгүндө эл үчүн кызмат кылган экенбиз. Ушундай элдин сыйы биз үчүн эң биринчи турган сыймыкпыз. Ошого элиме ыраазымын.
Дамир экөөбүз ошо элдин айланайын деп элге жалына отурабыз. Эми ошо биринчи жырдан чыгарган аяркемди ырдап коелу. Ушул нурумдун багашылбай жүрөт, байкуш эч ким ырдабайт. Өзүм кээде көсү да деп эч ким коркуртуп айтат. Sen moynuma kolun aradı, ne kılarım bil almay kalam şaşır. Alavaldan çıkığa arı ketene, yüreğini mahabat gülün açır. Ayrıkem ay, ayrıkem ay, ayrıkem ay, ayrıkem ay. Samayından sılayın yirkeleti, oşunduktan yolursak da irteleşir. Ayrıkem ay, ayrıkem ay, ayrıkem ay, ayrıkem ay. Seni süyor yüreğim sekund sayın, bilmem senin oyunda kimde dayım. Öz hatımdı kodurdum ayrıkemde, bunu şunday düşünsem sözdün cayım. Ayrıkem ay, ayrıkem ay, ayrıkem ay, ayrıkem ay. Öz atımdı kodurdum ayrıkemde, bunu şunday düşünsem sözdün cayım. Ayrıkem ay, ayrıkem ay, ayrıkem ay, ayrıkem ay. Ey barakelde. Kol çavular sizlerge. Ошол 25 жаштагы жагы жолугушуп ырдап жүргөн кездер эске түштүбү? Дәл эле көз алдыңызга келди. Айтпа. Сонун керемет бар болуңуздар. Мыкты чыгарма үчүн ыраазычылык билдирели. Дагы угармандардын пикирин угалы 57 77 98 мейманыбыз бар. Бул мүнөттө байланышкан. Саламатсызбы? Алмагүл, кандайсың? Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Ай, чиркин ой, баягы мен байланышканда айттым беле. Идеяң аябай күчтүү деп. Ой, жаман күчтүү го мына. Бүгүн байкем келди, төркүнүм келди деп тарелкага эмне салып койгонсуң? Байкем келсе кономдон келиңиз. Көп жылдан бери чакырып жүргөн байкем. Мурдагылар суу ичип эле кайра кетчү эле. Билбейм, тарелкага эмне салып койгонсуң. Бул нарындын журчуктары да коем. Тамаша келиңиз. Эми мен токмоктон чалып атам. Анар апа. Бул эки мынакей мен айтпадым бул идеяң күчтүү деп мынакей түгөйлөрдү алып келип билсең ушундай жакшы сахнанын ажарын ачкан жакшы түгөйлөр булар. Ушундай уккуң келет да ырдаган ырларын. Эми эле Дамира мырдап кетпедиби? Кез келди деп. Мен ошол оюнаттым эле аябай 100% кошулам балам. Мен да 78ге чыгып калгам. Байбичемин, мен да неберелерим бар, мен да чөбөрөлөрүм бар. Ошол өзү айтып аткан жанагы эмнелерим
кийимдери, кемселдери өзүнө кут болсун. Ошол кемселдерди кийип, балдардын, небере чөбүрлөрдүн Адылбек өкө сыйлагын көрсүн. Рахмат. Чоң рахмат. Буларчы. Мен бу Дамираны байкап калдым, ушундай жакшы кайнене көрүнөт. Балдарын, чөбүрлөрүн да ошого дагы келинди кошуп кетип атат да. Жагып атат мага. Былтыр эле келинде болдумбу эжеке? Азыр кезде келинге кошомат кылып оокат кылбаса болбойт. Ананчы. Ошол баардык ошо кез келди деген сыйларын көрө бер. Адылбек балам, сенин ти обондоруң ушундай токтоо, жакшы да аябай. Өзүм окшоштар. Ырдап келгенде Дамирандын ошол ар бир ырыңа жасаган мимикасы ушундай шөкөттөп кетет да сенин ырларыңды. Ушундай уктуңузбу? Адылбек Языч. Байбичемин эми кечирип койгулу Алмагүл. Уруксатпы? Эртеңки майрамга карата тиги Адылбек менен Дамирадан суранып кетет элем. Менин дагы 82-ге чыккан абышкам бар. Жакшы. Бакир, уулдарым Бакыт, Нурлан, Каламбек деген балдарымды жана неберелеримди, чөбүрөлөрүмдү эртеңки майрам менен куттуктап, жакшы бир ырдап койсунчу. Макул. Чоң рахмат. Рахмат сизге, чоң рахмат. Байбиче айтып кеткендей, махабатыңар карыбасын өзүңөр карасаңар дагы. Карыбайт. Рахмат. Ынтымактуу болгула агылайымдар. Силерден көп нерселерди күтөбүз. Рахмат. Бар болуңуз. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз. Адылбек агайым сонун бир обондорду токтоо өзүнө окшогон бир обондорду жаратат. Аны жеткирүүдө Дамира эжекебиздин баягы өзүнүн ырдап атканда мимикалары өзгөчө шөкөт дейт деп ыраазычылыгын билдирип атат. Жакшы сөз болду. Рахмат айтабыз сизге. Келиңиздер анда. Эми кайсын ырдайбыз? Кайсын ырдайсыздар эми? Аял жаткан ырдайбыз. Агай. Мен биринчи ошо жана аксакалга арнап берер деп коеюнчу ошону. Негизи эле мындай жаш токтолуп турмушка түшүнүп калган адамдар жакшы угат деме, өмүр термес дегенерчи. Ошол Болот Талаков деген ошо агитация пропаганда бөлүмүнүн башчысы болчу, ошол агай ошо Омар Хаямдын Жалил Сыдыков которгон бир брошюра алып барып. Садыков. Жалил Садыков. Анан ошону карап көрүп, ошону чыгардым эле. Анан кийин Жалилбекке жолугуп да айланайын, Омар Хаям дегелерди айтсын, ал которгон кандай кыйын, которгондо ошол обонду ырды кайта өзүнүн маанисин бериш керек да, ошону кайта чыгаргандай эле болом. Сен мен айтпай жүрөсүң деп тарынып калчу эле. Ошону ушул аксакал 80ге чыгып турсуз, 80ден да аша жашаңыз, ден соолугуңуз болсо, сый болсо, балдарыңыздын урматында жүрө бериңиз, 90 жашка жашаңыз, 100ге чейин жашаңыз, ушу нежеме көңөр узак өмүр сүрүп, ошо балдардын, чөбөрөлөрдүн жакшылыгын көрүп, тоюн көрүп, жакшы карлык өткөрө бергиле. Омар Хаямдыкы которгон Жалил Садыков өмүр термеси. Эй, баракелде. Келиңиз. Al ömürden yetti gelmez şarı
экенбиз бир келген акылмандан агаман ким бергени кайдан келдик баш аягы жок дүйнө кай тарапка биз барабыз бул жерден кай тарапка биз барабыз бул жерден көрдүң раз жарык күндүн дүйнөнү сөзүн уктум өзүң кошо сүйлөдүң үйдө отурдуң же жер шарын кыдырдың демек бар бекер өмүр сүргөнүң демек бар бекер өмүр сүргөнүң мейлиң 100 жыл мейлиң 1000 жыл жашагын жатарың падыша болуп кайырчы болуп өлүм үчүн бирден сенин катарың өлүм үчүн бирдей болуп катарың падыша болуп кайырчы болуп өлүм үчүн бирдей сенин катарың өлүм үчүн бирдей болуп катарың өлүм үчүн бирдей сенин катарың Баракелде, кол чабуулар сизге өмүр термеси деп аталган Абзый агайыбыздын керемет чыгармасы редактормандар программабыз улап берди. 15:06 келиңиз 57-77-98 сандарын терип байланышка чыгып бүгүн келген эки талантка кабыл тилектериңизди айтып же балким сиз жакшы көргөн чыгарманы же болбосо бир сонун бир окуялар болгондур ошол нерселерди дагы айтып өтсөңүз болот. Угуп аткандар, көрүп аткандар катарга кошулуңуз. 57-77-98 бул сандарды терген мейманым бар. Саламатсызбы дейин десем алыстап кетти. Бир деңизди толуктап алыңыз. Анан сыналгы үн алган үнүн азайтып албасаңыз бизге жаңырып тоскоолдук жаратат. Саламатсызбы? Алло. Кош келдиңиз. Саламатсыңар? Саламатсызбы? Кандай Алмагүл жакшыбы? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Бүгүн да жакшыбы. Биз жактырган, бизди көрдөн бери сүйгөн атактуу ырчылар келиптир. Башынан билебиз. Ошо буларга ошо сүйүктүү ырчыларыбызга эгерден бери баягы нарымдын атын чыгарган ушул инсандар да анан ушуларга ден соолук каалайм, узун өмүр, ар дайым ушу бала чакалардын убай урматтарын кылсын, дагы ыргап жүрө берсин. Рахмат. Менин каалоом ошо. Булардын ырларын сүйүп ырдап жактырып жүрөбүз, ырдайбыз өзүбүз дагы алмат. Рахмат, жакшы. Мен ырларын жакшы көрөм. Бар болуңуз. Мен Райлы эжем. Райлы эже. Токтогулдан өзүм Бишкекте жашайм. Эң сонун. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Кудай бериңиз. Арларыңды Кудай буйруса Абылбек агайдын ден соолукта болуңуз. Сиз дагы ыраазычылык билдиребиз сизге. 57-77-98-0312 бул чарыбыздын коду. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Биз сизди угатабыз. Атыңыз ким? Ардактуу Арман, сиз түз эфирдесиз. Десек, сиз дагы толкунданып атат окшойсуз. Ооба. Кандай кылсам, кантип айтсам, сөз бермесин деп атат го. Ошентип атат окшойт. Кийинки мейман бар, 2574 абонент акыркы сандары. Саламатсызбы? Алло. Оу. Кем Дамираны ректор кылып алган ырдап берсинчи. Эмне кылып алган? Ректор кылып алган дейт, eshitip кетем деп. Атыңыз ким эле? Алиман
апа 80 жаштамын. Бар болуңуз. Кайдан чалдыңыз? Угармандар, көрөрмандарыбыз. Директор кылып алгандар берсин. Рахмат, бар болуңуз. Аракет кылалы. Дагы бир угармандын пикирин угуп коелу. Суранычтарды албетте орундатканга болобу түшүнүшөбүз. Мейман бар, саламатсызбы? Саламатсызбы, Алмагүл? Жакшыбы, сөзүңүз кандайсыңар? Кутман күнүңөр менен. Рахмат, кош келдиңиз. Ой, бүгүн да сону мен Нарындык байке жеңебердим алып келиптерсиң, элге белгилүү. Буларга кааларым ден соолук, Дамиреже, Адылбек байке. Сонун ырларыңыз бар. Мен суранайын деген ырларды азыр айтып коюшту. Мен айтайын деп аткам. Прокурор кылып алганмын деген. Сонун ырлар бар. Ырлардын баары сонун азыр эсиме келбей атат да. Ден соолук каалайм, көкөнөтең. Рахмат. Рахмат. Үйгүлүк, ынтымак, бакыт, балдардын рахатын көрүңүздөр. Адылбек байкени эртеңки келе жаткан майрамыңыз менен куттуктайм. Чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Рахмат. Жадырап, жайнай ойлоп, ушинтип жаркылдап ырдап жүрө бериңиз. Дамиреженин тимере ырдаганда койкоңдоп сонун ырдайт. Ой, рахмат. Менин колум бошоп этпей, мен деле койкоңдойм дейм. Сонун ырдайт. Мен болсо өзүм Кочкор Нурмахан айылынан Бишкекте турам. Алмагүл, Шакен апаң. Шакен апамдай болуп келиптириңиз. Рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз. Жакшы сөздөрүңүз үчүн рахмат айтабыз. Сөзсүз түрдө сиз сураган чыгармаларды аракет кылалы. Келиңиздер анда. Суранычтарды орундатпайлы анан угармандарды кабыл алалы. Кандай кылалы? Дамижидар. Ушул окуп өтпөй калдым дегендерди, прокурор кылып ала тургандарды жаштарга өткөрүп бердик элек. Басыр. Эсиңдеби? Эми эстеген жерин ырдап коелу. Көп түмөр ичинде мына жаштары да атып, жаштары ырдап эле, экөөбүз көп түмөр элекпиз. Ооба. Сенин отказ кылып атып эле ырдабай калат. Азыр аракет кылып ырдап көрөлү. Келиңиздер. Аны туруп алып ырдачы эле. Жок, болбойт эми. Шым тиккен жерге эле кирип ал. Шым тиккен жерге, шым жасаган жерге эле кирип ал. Көңүлүм туратын абай, кыйынга тийгиш кынамай, шурумуздун деп койсоң, кетемби бир бас чыдабай. Качамго бир күн, качамго бир күн, качамго бир саат чыдабай. Жөнү бар экен анында, жөнөсүң антет айылга, нарынга. Көп болсо бир жыл чыдарсың, ата-энең достор жаныңда. Ата-энең болот, досторуң болот, классташтар болот жаныңда. Жарабай жигит амалын, айтканын мунун карагын, окууга өтпөй калдым деп, уялбай кантип барамын. Уялбай кантип
башым айтсамын авай, кетирдиң менин айламды. Биз барбаган Бишкекте бир гана окуу жай калды. Бир гана окуу, бир эле окуу жай калды. Таңданам кызык капырай, айтсаңчы кандай кайсылы жай. Тезирээк айтчы жашырбай. Тезирээк айтчы, батыраак айтчы, тезирээк айтчы жашырбай. Жолуңду издеп табайын, жолуңдан тосуп алайын. Макулду сени менен ректор эле кылып алайын. Ректор кылып алайын. Жакшы экен кызынан дагы окууга өтпөй калганы, ээрчитип кетирдиэне ректор кылып алганы. Ректор прокурор кылып алганы. Ректор прокурор кылып алганы. Прокурор болуп жүрдүм. Дагы эле прокурор Жинге салып. Бирок жыным такыл келбейт да койду. Приказ Кудайдан бекитип калган кайла жок. Аны кайра кайтарганга болбойт, приказ. Закон деген закон экен, агай көрдүңүз. Жакшы, ардактуу армандар жана көрөрмандар, НТС телеканалы жана Санжыра радиосунун толкунунда селкинчек долбоор болот. Кыска жарнамалык түрмөктөн кийин андан соң биз катарга кошулуп байланышка чыкканга даяр туруңуздар. Термелтип тең салмакты сактап келген, комуздун кылдат менен кылын терген, таланттар күйүүгө кошуп сайран курат, селкинчек долбоорунда майрам курат. Комуздун тепкелери чымырасын, угарман добуш берип тыбырасын, селкинчек күйүүсү жанбай күндөн күнгө, упайлар куржундарда жыбырасын. Селкинчек долбоору иш күндөрү түшкү саат 14:00-дөн 16:00-гө чейин НТС телеканалынан көрүп, Санжыра радиосунан угуңуз. Селкинчек долбоорунда майрам курат. Комуздун тепкелери чымырасын, угарман добуш берип тыбырасын, селкинчек күйүүсү жанбай күндөн күнгө, упайлар куржундарда жыбырасын. Селкинчек долбоору иш күндөрү түшкү саат 14:00-дөн 16:00-гө чейин НТС телеканалынан көрүп, Санжыра радиосунан угуңуз. Программабызды улантабыз. 57-77-98 бул мүнөттө мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандай алмат? Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Кош келдиңиз. Шүгүр, кош келдик. Мен Темин районунан чалып жатамын. Бул эки талантка ийгилик, ден соолук, балдарын жакшылыгын көрүп, неберелерин, чөбөрөлөрдүн күлкүсүнө бөлөнүп эле ушунча эле ырдап жүрүшсүн. Ден соолукта болсун. Өзүңө ден соолук, узун өмүр, ушу Санжыраны ойлоп тапкан сага да чоң рахмат. Булар ырдап чыкканда көрө алчу эмес элек, мына эми телевизордон көрүп, өз көзүбүз менен көрүп, эч кандай эмеси жок, жандуу үндөр менен ырдап атышат. Чоң рахмат буларга, сага да ден соолук, ийгиликтер каалайм. Чоң рахмат. Тунук эфир болсун силерге. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Ана сурат ушу үй бүлөлүк концерт бересиздерби? Буюрса. Буюрса күзүндө. Сентябрдын 5-6-сында болот, келебиз. Күтөбүз. Рахмат. Чоң рахмат. Буюрса, бүгүнкү майрамга тойбой калгандар ушул жылдын сентябрь айынын 6-сында Кудай буюрса, мына ушул Кош жылдыздардан соң чоң программадагы концерт улуттук филармонияда болот экен. Андыктан баарыңыздарды даярдана бериңиздер. Сонун бир мааракелүү, сонун бир концертке келгенге. Мейман бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Жакшы. Рахмат. Бүгүнкү келген таланттуу жубайларга чыгармачылык, ийгилик, ден соолук каалайм. Адылбек мырзаны эртеңки майрам менен куттуктайм. Рахмат.
Алла сізге дағы шығармашылық игілік қалайын. Рахмат. Ушундай элдин көңүлүн көтөрүп жүрө бергиле. Мен Атбашыдан Алтын. Алтын эжекебиз. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Атбаш жергесинде бизди көрүп аткан жалпы көрөрмандарга ийгилик болсун. Бизди Кыргызстандын бардык аймактарынан көрүп жана уксаңыз болот. Ал үчүн Санжара радиосун же болбосо НТС телеканалына коюңуз же уюлдук телефонуңуздан YouTube каналыбызга башпагы бал жактан түз эфирде көрсөңүз болот. Саламатсызбы? Алло, Алмашка, саламатсыңбы? Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Алтын кыз кандайсың? Баары сонун, келиңиз. Сен бир эле Жакыбаева экен менен бурулган жердин кызы эмес, кыргыз элинин кызы болдуң, Алтын. Рахмат, чоң рахмат. Биз сени менен сыймыктанабыз. Тунук эфир үй бүлөң менен бактылуу бол. Көптөн бери чыга эле келем. Бүгүн Асыл эжекем, э? Ой, Алтын тааныдым. Кандай жүрөсүз? Жакшы, Алтын. Эң соңуңуз жакшы келиңиз. Бүгүн төркүндөрүбүз келиптир. Адылбек байкем менен Дамир эжем келиптир. Гүлмира, Эркемай деген ырлар менен жакшы ырдап жүрчү элек. Көптөн бери көрмөй кеттиңиздер, акыркы жылдары сиздерди сагындык. Рахмат. Келип туруңуздар. Сиздер концерт берет экенсиздер. Барабыз, Кудай буйрса. Рахмат, келиңиздер. Адылбек байке эртеңки майрамыңыз кут болсун. Жалпы мырзаларды куттуктап кетейин. Сиздерге бактылуу каарлык. Рахмат. Тунук эфир, Алмашка. Рахмат, чоң. Сени менен сыймыктанып жүрө берели, Алтын кыз. Бар болуңуз, рахмат сизге. Ыраазычылык билдиребиз, келип туруңуз, калуу тилектериңиздин баардыгын кабыл алдык. Анда программабызды уланталы. Келиңиздер, Кудай буйрса 6-сентябрь деп атасыздар, ошондо 5-6 сентябрда Кудай буйрса 2 күн. Биринчи күнү мен эми театрда актриса болгондуктан өзүмө ошо юбилейный деп Чыңгыз Айтматовдун Саманчын жолунда толгон ай деп койдуруп ошо спектакльди койдурткам. Режиссеру казак элинин режиссеру Кубандык Касымов келип койгон. Толгон айдын образында болом, келип көрүңүздөр. Андан кийин Адылбектин чоң программадагы уга албай турган ырлардын баарын ошол жерден угасыздар. Кудай буйрса. Агай, ал жакта кайсы огондор өзгөчө? Биз сагынган эски огондорбу, угармандар же болбосо жаңылар дагы барбы? Ал жакта сиздерлер дайсыздарбы же башка ырчылар дагы ошол аткарып жүргөн аткаруучулардайбы концерт болчу? Ал негизи экөөбүз эми ырлар көп да, баары батпайт. Ал 100дөн ашык ырды мындай жакшы тандап алсаң ошондой болот. Ашып кетсе жерге 30-35 ыр батат. Ооба. Кыйнап атып бир кырктып атырып атаса ошо 3 саатка чыгып кетет экен. Эми а жерде мурун урдап жүргөн досторго тобу, Мунарбектердин тиги Кыргыз руху тобу, анан Теңир тоо жаңырыгы ошондой группалар бар. Андан сырткары өзүнчө ырдап жүргөн мен Улан Качкан Алиев, ырдап жүргөн Улан Качкан Алиев, Талант Сыдыков деген чоң жакшы ырчы жигиттер катышат. Көп эле катышат. Көп ырчылар, ак таланттары деги эле ошо ак таланттар колдоп атат. Ошо кыздар жигиттер ырдашат, Кудай буйрса. Толкунданып эле ошого даярданып ары бери чуркап жүрөбүз. Ошо элге көрүнө албай атканыбыз ошол себептүү болуш керек. Буйрса анан концертте жалпы элди кубантасыздар. Көптөн күткөн угарман көргөндөрдү жакшы экен, андай ийгиликтүү өтсүн дейбиз. Биз дагы кубанычтабыз. Концерттин алдында дагы Кудай буйрса ушул жерден элибиз менен амандашып биргелип кетесиздер, Келиңиздер анда агай, кандай ыр менен уланталы? Кайсында да сахнаны байлабы? Сахна. Театр дегенди. Бул ырдагы жана Керез Зарлыкова деген акын драматург эжеке бар. Мен тең тушум. Үй бүлөлүк катыштабыз. Ошол биз акындарга жакынбыз. Чармачыл адамдар менен жакынбыз. Анан ошол ырларды көп жазган, жакшы жазып бергендерге обон чыгат. Анан биз ырдайбыз дегенде, эл ырдайт дегенде ошо сахна театр деп жазган да. Ошону ырдап берели. Нарындалып жүрөт, эми коллектив ырдайт. Муну коллектив ырдайт. Анан эми элге биз эми окшоштуруп ырдап берели. Жаш отурмуш
сахнада жаңырған, қолдар қолыдыр, қолдырылым чабылған. Іздеп келсем жүрегіме гүл азыр, театрдан, сахнадан табылған. Бар болаттыр сахнада ойнаған, рольдерден рольдерға той болған. Десілер, бізде сағынып, күнде таңда ойған қонды, театрде ойғаны. Бар бұл сахна өмірімде назығы, сенсіз болып ой тереліктен татымы. Театрды сүйіп жашап келемін, өмірімді сайып қойып башымды. Бар бұл актер сахнада ойнаған, рольдерден рольдерға той болған. Мен сілерді мене сағынып, күнде таңда ойған қонды, театрде ойғаны. Бар бұл театр мен дүниеге еңсеген, бар бұл театр босығыңдан кетпеген. Мақсатымыз алтолырды заң қаяқ, жетсем дағы көз жетпеген жетпеген. Бар бұл актер сахнада ойнаған, рольдерден рольдерға той болған. Мен сілерді мене сағынып, күнде таңда ойған қонды, театрде ойғаны. Бар бұл актер сахнада ойнаған, рольдерден рольдерға той болған. Мен сілерді мене сағынып, күнде таңда ойған қонды, сахнада ойғаны. Күнде таңда ойған қонды, театрде ойғаны. Ай, бара келді, Бұл өз негізі, бұл театрдың, актерлердің киміне қатарда, мұны біздің театрда қыздар, жігіттер, ұшындай бір жақшы, бір актерский мастерствоны ұрдашат. Анан біз елге баяғы ұрдап берелді, беқан ұрдап бердік, қабыл алышар. Анан бұйырса, чоң концертте көрішөт қандай ұрдалғанын. Ең соның күнде таңда ойған қонды, театрде ойғаным деп атпайсыз бұл сақтар. Ошын өмірі өтті 50 жыл бойы театрде ойғанатып. Азыр сіз мына ырдап атканда дагы ошондо баары ойноп, элестетип жүрөгүңүз менен аткарып атасыз да. Мен да элестетип атам эжен сиз эртең менен туруп ошол театрда кечке жүргөнүңүздү, ошолдо образдарды ойноп, элдерге окутуп үйрөтүп атканыңызды. 52 жыл эме деген убакыт, караңызчы. Сонун керемет бар болуңуз. Мейман бар, саламатсызбы? Алло, жакшысыңарбы? Жакшыбыз, өзүңүз кандай, сиз келбиз? Жақсы, оттан чоң қалар. Ясы менен адым менен Дамира келіптер, өмірлері ұзын болсын. Алдыда қойған келісіктері менен болсын, бана бақыласын, дүнгерін көрсін. Оттан ұсын салам мермі деген замандасы салам айтады. Рахмат. Бар болыңыз. Меруе Эжекебиз Оштон байланышқа чыгат. Концертке келіңіз. Мен арыстамын да, жақын болғанда бара келеді. Жақын болғанда келеді. Ошқудай концерт қойып барсаңыздар болады да. Құдай бұйырса. Егерде сағындық біз дағы. Мұрдағыдай гастрольдо республиканы қыдырып жүрген соңын күндер. Құдай күч қуат берсін, денсаулықты болсаңыздар бұйырса бар болады. Мейман бар, саламатсыз ба? Саламатшылық, Алмагүл қандайсың балам? Жақшыбыз, өзіңіз жақсыз ба? Алмагүл маға бұл эже аябай жақты, ушундай жылдызтуу, берилип, кесибини сүйгөн, көрүп отурган адам үй эже деп болуш керек экен деп ойлойт экенсиң да. Кийинген кийими, колдору, мимикасы, тиги байкебиз бактылуу экен ушундай эжеге туш болгон.
Байкени дагы эртеңки майрам менен куттуктайм. Мен да нарындан болом, жердешкенбиз. Сыймыктанам. Алмагүл, сен менен да сыймыктанабыз. Бар бол балам. Бар болуңуз, рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздей болгусу келип атат эжеге, көрдүңүзбү? Айла жок, актриса мында. Чыдабай кетем. Ооба. Мейман бар, саламатсызбы? Оо, кош келдиңиз. Атыңыз ким? Ай. Бирдиңиз түгөнүп калды окшойт. Көрүп отурам деген жерине келгенде байланышыбыз үзүлүп калды. Аракет кылып кайра бирдиңизди токтоп катарга кошулсаңыз болот. Биз сизди күтөбүз 57 77 98 сандар алда кызматка келиңиздер анда уланталы. Агай жана биз суранып атпадык беле? Кел жигиттер, кел кыздар, турдайлы деп. Буларды текстин бунтуп калдым го. Жаш кыздырдачы элекпиз. Чыккан, эмне болуп чыкканын айтып коеюн. Мен Нарындыран театрда кыйын болуп жаш кез атайын көрү. Ошо ондордун баары чыга баштаган, анан биздин айылга ыргесе келип калыптыр. Районда, Актала районунда. Адылбек келбесең болуп алды, биздин айылга Калкалышка ыргесе келип калды дегенден шуулдап машина дебитин жиберип анан барып келдим. Анан кетер түнүнөн эмне кылып чыгарам? Баягы ыргесе бизге сыналды деп эле баарларда берет да. Эми ошо өзүм оон чыгарсам анан кайра эле ошондордо беребизби дедим да, анан койдуп анан түн ичинде жатпай көпкө чейин ушул оонду чыгарып койдум да. Кел жигиттер, кел кыздар, келип көңүл ачалы, ыргесени шаңдантып кызыгына баталы деп чыгарып койдум. Ой деп эле анан барып эле коллективдин баарын чыгарып туруп эле үйрөтүп туруп чыксам, баарына жагып калды. Жердештерим баары кайта ырдайлычы деп кайта ырдашат. Анан ошентип отуруп Акталан центрине келдик да, мен даярдап келдик. Келип анан хорду сураганын биринчи жолу уктум да ошондо. Актала чыгып анан баягы ыргесенин башында ырдадык. Элдер түмүндө тикесине тиктеп мен кыязып келет десе баары келиптир, көчүп кетти жана. Анан кел жигиттер, кел кыздар деп хорду сурады кадимкидей. Дүң. Анан кой эми өзүң кошо ырдап койду, анан өзүм кошо чыгып ырдап. Ошондо мен билдим да бул ырдын өмүрү узак боларын. Анан да ыргесени шаңдантып дегенди бүгүн кечти шаңдантып деп эле койдум, кызыгына баталы деп. Ошентип анан бүт Кыргызстан ырдап, орустар да ырдалы, Москва ырдады, толтур ырдады. Эң сонун. Ошону ырдап коелу. Ушул убакка чейин ырдап жүрөт. Азырда Москвада иштеп жүргөндөр баягы фестивалдан көрүп. Көп ырларды жаштарга берип эле калтырып кетесиздер да. Кайра эстейле эми ошолдон келиңиздер. Кандай бар экен, жаш кыздер дагы бермесин. Bizdin saldırız, tırıstı kırgız kalkırız, ırmaklar ırlaşırız, ırmızı çıkandan kırız, dağırız, gel jigitler, gel kızlar, gel ömür açalı, büyük geçti şandandı, kızına batalı, gel jigitler, gel kızlar, gel ömür açalı, büyük geçti şandandı, kızına batalı. Kalkıbız, gel jigitler, gel kızlar, gelip
Müngüşte şanlandı kızım apa Gönül açalım Müngüşte şanlandı kızım apa Kızım apa Ey barakelde kol çabalar size Kaçaklı. 30-25 yaştan var nesket. Сонун керемет пленка түрүп атасың алмак беле. Ошол күндөр эстеп сонун бир жашарып кубанып жыргап алды деп атпайбызбы? Жалпы элди дагы кубантып алды деп атабыз. Келиңиздер эми угарманыбыздын пикирин угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы Алмагүл? Жакшыбыз өзүңүз жакшысызбы? Программаңар аябай сонун болуп атат. Биз дайыма көрөбүз. О Дамира Баратбаева менен Адылбек Кыясов менин бир туугандарым. Ушулардын ишиде ийгилик, ден соолук болсун. Творческий жакшылыктар болуп, ишиңерде ийгилик болсун. Адылбек, эртеңки майрамың менен. Рахмат. Кенжешеңең. Кенжешеңең. Тилебай экен майрам менен кенжешеңе рахмат. Силерди көрүп отурам, дайыма көрөм. Бая күнү да тегемеде биремеде сен эми жюриде отурдуң, молодец. Рахмат. Ошентип творчествоңар өсө берсин. Рахмат. Рахмат жеңе. Рахмат. Жакшылыктар болсун. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз жана рахмат айтабыз сизге дагы. Кийинки угарманыбыздын пикирин угалы. Билинбей бизге бөлүнгөн убакыт сааттагы соңку мүнөттөрүнө келип калган экен. Албетте коштошкубуз келбей атат, дагы ырдагыбыз келип атат, дагы жыргабыз келип атат агай. Убакыт деген учкан куш экен да. Анан мен бирок баары деле биз көпчүлүк жакшы көргөн чыгарма десем болот. Жана ошол Чыңгыз Айтматовдун чыгармасына жазылган Ак кеме деген обонуңузду ырдабасак болбойбу деп атам да. Кандай дейсиз? Ак кемеге түшүп кетип калат. Кемеге түшүп кетип калат. Кемеге түшүп кетип калат. Качан жазылган Ак кеме ошол туурасында? Бул Ак кеме Адылбектин обончулук, жеке эле обончулук эмес. Адылбек театрда 7-8 спектакльдерге обон жараткан, лейтмотивтерин жараткан. Мына ушул Ак кеме 2007 жылы жанагы казак режиссер Кубандык Касымов келип Ак кемени койду фестивалга. Ошондо Адылбектин ушул ыры ошол Ак кемеге чыккан. Ак кемеге ал бул эч жагы эле чыккан, бирок ошол Ак кемеге туш болуп калды да, эң жакшы болуп калды. Анан дагы Курманжандын көз жашы деген спектакльге чыгарды. Аны тиги Казакстан Алматаны Менчик театр, Айгүл деген кыздын Менчик театрына коюлду. Султан Раевдин эмесинде спектаклине. Анан анда да барып ошо жака обон жарап келди. Адылбектин ошо кээ бир обон менен эле жүрө беришет го. Адылбек ошо театрда иштегенди кылып, ошол обондорду жаратканда анан жакын эле баягы 2000 канча жылдары 2011-12 жылдар болуш керек эле. Баян деген спектакль Бермет эже, Өмүрбай эженин 75 жылдыгына арналып, ошого күзгү жалбырак деп да обон чыгарган. Ушунда аны уккан киши ыйлагысы келип кетет, аны ырдабай эле коёду. Анан азыр Ак кемени ырдап берели. Жакшы, сонун желтош. Oh
таштап кетип калат, кетип калат. Ак кеме, ак кеме, каралдым ата, кайрылчы мага, сагындым сени, ала кет мени, таштаба мени. Шыбырап жашын төгүп, узатып кала берем. Алдан үтүнө, арга жок үтүнө, бармактай байкуш бала, атасын издеп келет, атасын издеп келет, издеп келет. Ак кеме, ак кеме, каралдым ата, кайрылчы мага, сагындым сени, ала кет мени, таштаба мени. Сағындым сені, ала кет мені, таштаба Кетти кеме. Болжағылар сіздерге сон керемет бар болуңуздар. Санжира радиосунун жалпы жамааты жана угармандардын атынан сиздерге узак өмүр, анан ден соолук каалайбыз. Ушул эки нерсе болсо Кудай буюрса сиздердин ийгилигиңиздер дагы болуп рахмат. Көп жашаңыздар, оорубаңыздар. Биздин үйүбүзгө көп-көптөн келип туруңуздар, талантыңыздарга таазим этебиз. Сиздердей ушундай сонун инсандар менен бүгүн жалпы элдин алдында бирге болгонубузга өтө кубанычтабыз. Бар болуңуздар. Келиңиздер, анда сиздерге эркин микрофон узатайын. Байланышка чыгып жалпы каалоо тилегин айткан угармандарга дагы, көрөрмандарга да рахмат айткым келип атат. Убактыңызды аябай, бирдиңизди аябай байланышка чыгып каалоо тилек узаткан жалпы угармандар бар болуңуздар. Бардыңыздарды алып телефон чалып аткандардын баарын алып жетишпей калдык, анткени убакыт аз. Айрымдар ушту бизди, кечке сүйлөбөй угармандарды ала бербей, ырдаткыла. Келбейт эми көпкө чейин, келгенден ырдатып албайсыңбы деп анскарындай. Кечирим сурайбыз, байланышка чыгып ала албай калган угармандардан. Келиңиздер, жыйынтыктоочу. Чоң рахмат. Урматтуу Санжира радиосу, аны иштеген Алмагүл. Силерге рахмат. Жана да айттым, ошо элди, журтту ошо жакшы чыган кыргыздын руханий дүйнөсүн байытып, жакшы чыгармаларды берип, элдин ыраазычылыгын алып атасың. Мен айттым го, жана ошо атынан бери билбей алып турсуң, бул деген памятта күчтүү экен. Рахмат сиздер ошо Санжира радиосун сыйлап, бизди сыйлап, ошо кайта телефон чалып аттыңыздар. Рахмат, биз эл үчүн кызмат кылдык. Азбы көппү дагы эле кыла беребиз. Баягы илгери Сейитказы апам элден айланайын десем, эмне элге эле жалына берет дейли. Азыр биз ошо элге жалынып калган убагыбыз. Себеби ошо элге эл аралап берген эмгегибиздин үзүрүн көрүп, Кудайга шүгүр, каяка барсак, Ошко барабызбы, көлгө барабызбы, чийге барабызбы, таласка барабызбы, элдин сыйындабыз. Силер айткандай, бул жанагы сыйлыктагы айтылган жанагы заслуга народный деп атпайсыңарбы? Ал айтылбай эле, кийин айтылбай эле, эгерде чыган артист болуп элдин жүрөгүндө калсаң, сенин атың адамдардын элдин жүрөгүндө калат экен. Ошо биз дагы, мен дагы ошо Дамир экөөбүз аракет кылабыз, биз ошо элдин жүрөгүндө калсак экен деп. Эң негизгиси рахмат. Сиздердин жакшынакай сөздөрүңүздөр бизди ак булутка чыгарып,
Бүгүн ушундай көңүлүбүз жашарып калдык. Бүгүн билбейм, көпкө чейин укталбай, таңга чейин уктайт болушубуз керек. Баарыңыздарга чыгармачылык дебейм, ден соолук берсин эң негизгиси. Бала бакыраңыздардын жакшылыгын көрүңүздөр. Балалуу боло электер, балалуу болгула. Үйлөнө элек жаш балдар, турмушка чыга элек жаш кыздар турмушка чыккыла. Турмуш деген оңой эмес, ошонун арабасын тартып, бизге окшоп жакшы жашоону жашап, элдин сыйына ээ болгула. Баарыңыздарга ыраазымын. Рахмат. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Келиңиз, Дамирже. Рахмат, Алмагүл. Санжыраны канчадан бери алып жүрөсүң? Ошо Санжырадан канча элдер сени сага канча алкыш айтып атат, ошол алкыштын баары кабыл болсун. Рахмат. Бактылуу бол, өмүрлүү бол. Санжыраң, бул Санжыра деген сөз, бул касиеттүү сөз. Ошол Санжыраң түгөнбөсүн. Мол болсун түшүмү. Ушул жерге жакшы чоң жакшы залкар адамдар келип турсун. Мына канча жашыбы, карыбы, орто, муумбу баарын элге тааныштырып отурасың. Сага чоң алкыш, рахмат. Эмгегиң зор. Сенин да эмгегиң бааланып, Кыргыз Республикасынын маданияты сиңген ишмер деген наамды алышыңа биз тилектешпиз. Анан урматтуу эл журт, сиздерге Адылбек айткандай биз ыраазыбыз, чоң ыраазыбыз. Аздыр көптүр эмгек кылдык. Эмгегибизди баалап, бизди жакшы көргөнүңүздөр үчүн биз да сиздерди жакшы көрөбүз, аябай, абдан сыйлайбыз. Биз сиздердей эле карапайым элдин, ата-энебиз деле карапайым элдин арасынан чыккан адамдарбыз. Мына өмүрүбүздү ошо искусствого, маданиятка берип койгон экенбиз. Анан ушул маданият деген жакшы экен, мына сиздерге тааныштырып атат. Эгерде башка кызмат болсок, ким билет, таанып айта элеңиздер. Чоң рахмат, тилегиңиздер ашсын. Айткан каалоо тилектериңиздерди кабыл алабыз. Сиздер айткан сөздүн баары бизге күч кубат берет. Чоң рахмат, аман болуңуздар. Урматтуу айымдар, мырзалар, сиздердин майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Айымдар, сиздердин жазгы майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Аман болуңуздар. Алмагүл, сенин дагы келе жаткан 8 март майрамың менен куттуктайбыз. Аман бол, жаркылдап, Санжыранын төбөсүндө төбөңгө көтөрүп жүрө бер. Рахмат, чоң, айтканыңыз келсин. Кабыл тилектериңизди кабыл алдык. Бар болуңуздар. Сиздерге ден соолук өмүр каалайлы. Биздин үйгө көптөн келип туруңуздар. Ден соолуктуу болуп оорубаңыздар. Буйрса. Ардактуу угармандар, көргөнүңүз НТС болсо каныңыз Санжыра болсун. Атым Алмагүл, бул күнүнө сенен коштошом. Эртең кайрадан амандашканчакты, жакшы туруңуздар. Термелтип тең салмакты сактап келген, комуздун кылдат менен кылын терген, таланттар күйүүгө кошуп сайран курат, селкинчек долбоорунда майрам курат. Комуздун тепкелери чымырасын, угарман добуш берип тыбырасын, селкинчек күйүүсү жанбай күндөн күнгө, упайлар куржундарда жыбырасын. Селкинчек долбоору иш күндөрү түшкү саат 14:00-дөн 16:00-га чейин НТС телеканалынан көрүп, Санжыра радиосунан угуңуз.